Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам жума күнүңүздөрдү берекелүү кылсын. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Эфирдин жүрүшү менен Максат Адабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте жашоодогу адал, арам маселеси боюнча сөз болот. Ал үчүн биздин кутуу студиябыздын коногу муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Бактияр Ажы Токтогазы уулу келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Бактияр ажыке, мынакей негизи эле багы адал дегенде эле көпчүлүгү тамак аш маселесин түшүнөт да, негизинен элечи. Анан бул адал деген сөздүн кеңири түшүндүрмөсү кандай? Адал менен арамды бир жөнөкөй сөз менен бир түшүндүрүп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адал деген бул Алла Таала буйруган, сүйгөн иштер, кыймыл-аракеттер, тамак аштар, азыктарды кирет. Кыскача айткан болсок. Ошондой эле ушу пайгамбарыбыз эмнени үндөгөн болсо, эмнеден тыйган болсо, ал арам, ал эмнеге чакырган болсо, үндөгөн болсо, бул адал. Кыскача айта турган болсок. Бирок адал арам бир гана тамак аш менен гана чектелбейт. Бул биздин күнүмдүк жашообузда болуп аткан иш-аракеттер, кызматтарга дагы тиешелүү болот. Тагыраагы биздин кыргызда дагы айтат, мисалы үчүн ак эмгек кыл, таза иште дейт, таза жүр дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул дегени сен бирөө менен мамиле кылганда, мисалы соода саттыкта алдаба, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнүн мал мүлкүн тартып алба. Ушунун бардыгы демек адал. Эгер сен тетир кыла турган болсоң, демек арамга кирип каласың. Арам категориясына киресиң. Биздин жашоо бул адам өзү бул дүйнөдө жалгыз жашабайт да, өзү бунда коомчулук менен бирге жашайт. Бул сөзсүз түрдө адамдар менен, кошунасы менен мамиле кылат да. Анан бул бир тоонун чокусунда же ээн талаада жүргөн, ээн бир чөлдө жүргөн бир адам эмес. Сөзсүз түрдө мамиле кылат, үй бүлө күтүшү мүмкүн, туугандары болот. Ошондуктан биздин бул жашоодо биз Кудай Тааланын ыраазычылыгына, бейишине жетем дей турган болсок, биз ошол Кудай Таала сүйгөн, пайгамбарыбызды үндөгөн иш-аракеттерди кылганга биз умтулушубуз керек. Биз мындай жөнөкөй эле мисал айталы. Арам дегенде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне азыктар, эмне жандыктар арам экенин так айткан. Мисалы үчүн ошо Майда сүрөсүндө дагы бар, башка сүрөлөрдө дагы бар. Мал туурасында айта турган болсок, бул баягы өлүмтүк. Өлүмтүк дегенде арам деп айтылат. Өлүмтүктүн баардык түрлөрү кирет. Ошондой эле жакшы бир бизде мындай биздин салтыбызга, биздин адатыбызга кирип калган нерсе бар. Мисалы үчүн биз малды сөз түрдө мууздайбыз да. Ошону биз Алланын ысмын айтып ана мууздайбыз да. Бул ошол Алланын атын айтып мууздоо баардык жандыктарга тиешелүү, адал болгон. Койдон баштап топузго чейин байланыштуу да. Биз эгер мууздай турган болсок, ошол Алла Тааланын ысмын айтып. Керек болсо ошол көгүчкөндөн баштап, эгер мисалы ошондой көгүчкөндү жей турган болсок, көгүчкөндү дагы биз союп, мууздап, анан жешибиз керек. Адалдап, анан жешибиз керек. Бул тамак аш туурасында. Анан атың өчкүр арак маселеси. Бул Куранда дагы айтылган. Албетте мунун арам болушу дароо болгон эмес. Бул баягы баскыч менен өзүнүн этабы менен келип арам болгон. Мунун дагы баягы даанышмандыгы, Кудай Тааланын даанышмандыгы өтө бийик. Анан биз ушул арам дегенде сусу баягы ичимдиктер.
ушунун эле кесепетин эмнеге алып кете турганын биз изилдей турган болсок, ушунчалык чоң кесепеттерге алып келет. Мисалы, биздин өлкөдө, бизден тышкаркы өлкөлөрдө дагы ошо алкоголдук ичимдиктердин айынан кандай кесепеттер болот, жолдо жүрүүдө кылмыштар болот. Демек, Кудай Таала бул аракты, спирт ичимдиктерин жөн эле арам кылбагандыгын билебиз да. Бул баягы алымдарыбыз айтат, бул энеси деп айтат да, күнөөлөрдүн энеси дейт. Себеби ошо мас болгон адам башка дагы кылмыштарга жөн эле барып коет экен да. Бул эми мас болгонун айынан барып атат, ал билбейт, эмне кылып атканын билбейт. Бирөөнүн баягы мүлкүнө кол салат, бирөөнүн жанына кол салат. Мына ошол эле жол кырсыктарынан көп ушундай баягы жагдайларга алып келет да. Демек, биз ошондой Кудай Тааланын тыйган нерселеринен өзүбүз оолак болсак, биз жашообузда бир топ мындай ийгиликтер, бир топ жетишкендиктер болот да. Анан арам маселеси дегенде, мисалы үчүн бизде сүткорлук, паракорлук, жемкорлук деген нерселер бар да. Мунун бардыгы баягы коомчулукка, ошондой эле ошо кызматта турган адамдарга чоң баягы кедергисин, залалакасын тийгизет. Жөнөкөй эле мисал, ошо жемкорлукка токтололу же паракорлукка биз аны кантип аныктайбыз? Бул жеке тармак болсун, же болбосо мамлекеттик ишкана болсун, мамлекеттик мекеме. Бир адам бар, өзүнүн кызматын аткарышы керек. Адамдар келет, ага айтат, мисалы үчүн бир документ жасап бериши мүмкүн, кандай бир ишти аткарышы мүмкүн. Ошону аткарат. Ал кошумча акысыз эле аткарат. Бирок ошол адам өзүнүн баягы мүлкүн, товарын же кызматын ошол мамлекеттик мекемеге көрсөтүү үчүн кандай бир ошондой жемкорлук, паракорлук жолдору менен жетишет да. Бул нерсе деген эмне? Бул биринчиден мамлекеттик казынага чоң залаласын тийгизет. Мамлекет бул коомдун пайдасы үчүн иштей турган бир чоң бир орган. Ал эми биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды алдыга коюп, ошо мамлекеттик кызыкчылыкты артка талыштап, жеке кызыкчылыгыбыздын айынан артынан биз өзүбүздү байытып, бай бололу деп акча таба турган болсок, бул арам да. Анан бул арамдын ушундай кесепети ушундай да, бул аш болбойт да. Балким туура ал убактылуу мал мүлк топтошу мүмкүн, чоң заңгыраган үйлөрдү, кымбат унааларды алышы мүмкүн. Бирок кесепети эмне? Бул бир күндө, бир заматта жок болушу мүмкүн. Себеби биз туура эмес баягы жол менен, туура эмес баягы ыкма менен биз ошол арам ыкма менен ошол кирешени алып келдик да. Ошондуктан биз ушундай көрүнүштөрдөн дагы биз оолак болушубуз керек. Анан мына улуу сөздө уят жок дейт. Биз жаңылыктардан көрөбүз да. Биздин ошол баягы карындаштар туура эмес жол менен акча таап атат да. Өзүнүн баягы кызмат деп баягы жалган сөздү баягы жамынып алып. Бул дагы баягы чоң күнөөлөрдөн. Ошол тарапка барып аткан эркектердин дагы иши бул чоң күнөө. Мунун кесепети мисалы үчүн коомчулукта кандай билсек болот, жанакындай жугуштуу оорулар, СПИД, жанагы ВИЧ ушундай ооруларды алып келип атат. Бул мындай жакшы жүргөн адамга балким анын жубайына жуктурушу мүмкүн да. Ушундай бул. Демек, мунун бардыгы эмнеден келип чыгып атат? Мунун бардыгы биз ошо Кудай Тааланын айтканын кылбай атабыз да. Анан Максат мырза, бул Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошол зына туурасында, зына
кылбагыла деп айткан эмес да. Алла Таала зынага жакындабагыла деген да. Жолобогула деген да. Бул деген эмнеси? Бул ошого алып бара турган иш аракеттерден алыс болгула дейт да. Бул баягы зынадан алыс болгула дегени, демек ошол зынага алып бара турган жолдордон, ыкмалардан, ошолордон алыс болгон. Мисалы үчүн биздин коомчулукта муктаждык бар болсо, жок болсо деле баягы жигиттер, чоң адамдар чоочун кыздарга тийишип, келиндерге тийишип, сөзгө тартып, баягы мындай туура эмес кадамдарга барышат да. Мунун баардыгы ошого алып бара турган нерселер. Ошондуктан бизде ушундай бир маданият болуш керек да. Сенин тиешелүү ишиң болсо, тиешелүү сөзүңдү айтып, тиешелүү мамилеңди кыл. Бирок баягы андан ашып, жеке баягы жашоосуна киришип, ийгилигишип, эмне болуп атыптыр деп, баягы жеке кызыкчылыкты биз баягы койуп коюшубуз керек да. Ошондуктан бул шайтандын иши. Шайтан анан ошондой жанагы туура эмес жолдорго алып барат дагы, анан адам мындай чоң күнөөлөрдү кылып, баягы туура эмес коомчулукта ушундай жагдайларга алып келет. Бул кийин үй бүлөсүнөн дагы мисалы үчүн бузулушуна алып келиши мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул зынанын кесепети өтө оор. Ошондуктан биздин көрүп турган баягы жаштар, бизди көрүп аткан жарандар дагы мындай иш аракеттерден биз алыс болушубуз керек. Анан буга кошумча, мисалы, кээ бир Бишкекте өзгөчө чоң шаарларда жанагы бир күндүк, бир сааттык мейманкана, жатакананы берем дейт да. Ошол мейманканалардын ээлери, ошолор мындай тыкыр, мындай жооптуу болуш керек да. Алар дагы ошо себепчи болбош керек ошондой бир күнөө иштерди баягы мүмкүнчүлүк түзүп берген адамдардын катарына кирип калбашы керек. Ошолор менен барабар болуп калат. Ошол баягы жардам көрсөткөн болот да. Ошондуктан бул баягы биздин укук коргоо органдары канчалык ошондой нерсе болбосун деп аракет кылса дагы тилекке каршы ошондой коомчулукта көрүнүштөр болуп атат да. Ошондуктан биздин жаштар, бизди көрүп жаткан жарандар дагы мындай нерседен биз алыс болушубуз керек, олак болушубуз керек. Бактияр ажым, бизде элибизде жакшы сөз бар негизиненчи. Адал жолго бет алган инсандын багы ырыскысынын көбөйүшүнө ачыла турган жол батыраак болот депчи. Багы ырыскысынын ачкычы батыраак табылат депчи. Ооба, бул баягы динибиздеги баягы аалымдарыбыздын айткан сөздөрү да. Бул деген эмнеден келип чыгат? Бул эле ошол Алла Тааланын Курани Карими, пайгамбардын сүннөтүнөн келип чыккан бир мындай сөз да. Себеби мындай берекеси болбойт да, жанакындай арам ишти болгондон. Эгерде биз аз болсо дагы, бирок ак эмгек, адал эмгек менен биз акча таба турган болсок, үй бүлөбүздү бага турган болсок, биз баягы соопкой болобуз. Биз Кудай Тааланын алдында баягы жүзүбүз ачык болот. Биз баягы элдин алдында биздин баягы жүзүбүз ачык болот. Ошондуктан биз мындай кээде мындай адамдар кызмат учурунда ушундай бир жагдайга келип калышы мүмкүн да. Жеке кызыкчылыктар же болбосо ушундай бир туура эмес сунуштар болуп калышы мүмкүн. Алып чечип коюшу мүмкүн. Бирок ал акыретти дагы ойлонуш керек да. Бул дүйнөдө эле биз байкап даже көргөн болушубуз мүмкүн. Жада калса ошол буйрубаган, ошол арам жол менен байгандын. Ал эми мусулман баласынын бир өзгөчөлүгү бул дүйнөдө балким ал ушундай туура эмес арам иштерди кылып кутулуп кетиши мүмкүн. Бирок акырет деген нерсе бар. Биз акыретте биз Кудай Тааланын алдында жооп беребиз. Себеби пайгамбарыбыз өзүнүн куттук хадистеринде айтып атат. Жанагы мүйүздү кошкор мүйүсүз койду сүзүп койсо, акыретте анын өчүн алып берет. Бул мал жандыга болгон нерсе. Ал эми Кудай Тааланын астында болгон мамиле жанакындай укуктарда
бул мындай өтө мындай кечирилгис нерсе да. Ошондуктан биздин исламда мындай бир эреже бар. Кудай Таала менен болгон пенденин ортосундагы мамилелерди Кудай Таала кечириши мүмкүн. Мисалы үчүн намазында бир кемчилик болду, орозосунда, ажылыгында. Бул Кудай Таала менен пенденин ортосундагы маселе. Ал эми биздин экөөбүздүн ортобуздагы мисалы үчүн жумуш болушу мүмкүн, мамиле болушу мүмкүн, карыз алды, берди, соода сатык кылды, жанакындай. Мындай маселелерде шарият эмне дейт? Бул дейт, аны чечпейт. Өздөрү чечмейинче Алла Таала чечпейт дейт да. Демек биз бул жашоодо, кыска жашоодо өзүбүздүн мамилебизди оңдошубуз керек. Керек болсо бул бир гана ошол соода сатык эмес, биздин мамилебиз. Мисалы үчүн кээ бир адам жөндөн жөн эле же болбосо сөгөт, акарат айтат, ушактайт, жала жабат. Мунун баардыгы Кудай Таала сүйбөгөн, жактырбаган иштер да. Ошондуктан коомчулукта биз ошол Кудай Таала көрсөткөн, пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдо жашасак, ошондо бактылуулук болот да. Жашоодо деле мисалы коомчулукта кээде бир ушундай нерсе бар. Пайгамбарыбыздын мындай айткан хадиси бар да, ошол чоң күнөөлөрдүн дагы бири бул жалган айтуу, жала жабуу да. Мисалы үчүн биз азыркы ушул коомчулукта мындай аябай баардыгыбыз эле мындай адис эксперт болуп кеттик да. Соц тармактардын баягы азыркы таасири өтө чоң, элдин баардыгы ошол жакта, бирок баардыгыбыз эле ошондой адис кыйын болуп кеттик да, эксперт. Жолдо деле, саясатта деле, экономикада деле биздин өзүбүздүн мындай бир эмелерибиз бар да, баягы адис катары өзүбүздү мындай көрсөтөбүз. Бирок ошол жанакындай жалган жала жабуу бул чоң экен, күнөө экенин пайгамбарыбыз дагы баса белгилеген да. Ошондуктан биз ушундай терс мындай көрүнүштөрдөн, баягы Кудай Таала сүйбөгөн, пайгамбарыбыз жактырбаган, тыйган иш аракеттерден дагы биз арылыс болушубуз керек да. Негизинен бизге берилген убакыттагы соңуна келип жетип атат. Бактияр ажы, кыска бир кандай бир кеңеш айтат элеңиз биздин көрөрмандарга? Мен учурдан пайдаланып, келгиле бир туугандар, биз бири-бирибиздин акыбызга кирбейли, Кудай Таала сүйгөн, пайгамбарыбыз үндөгөн иш аракеттерди кылалы. Ошондо биз жашообузда сый урмат боло турган болсо, мамилебиз жакшы боло турган болсо, бири-бирибиздин баягы чегибизден ашып кетпей мамиле кыла турган болсок, бизде ошо сый урмат болот, ынтымак болот, биримдик болот. Жанагындай терс жолдорго түшпөйбүз. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу Бактияр ажы. Бүгүн биз көрөрмандар үчүн адал арам маселесин абдан кеңири түшүндүк бердиңиз. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна келип жетип калды. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей кыска убакыт аралыгында биз адал арам маселеси дегеле адал жашоо туурасында кеп кылдык. Биздин студиябыздын коногу ошо муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Бактияр ажы Токтогазы уулу болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен улуттук биринчи каналдагы иман сабагы берүүсүндө кийинки аптада көрүшкөнчө, жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Жума күнүңүздөр берекелүү болсун.